Ассаламу алейкум достор, каналыма кош келиңиз. Каналымдан амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн сиз менен биргеликте өрүк вареньясын даярдайбыз. Эгер каналымда жаңы болсоңуз, мантип катталып кетиңиз. Эгер менин видеом сиз үчүн өтө кызыктуу болсо жана пайдалуу болсо, мен абдан кубанычтамын. Видеону аягына чейин көрүүнү сунуштаймын. Бүгүн өрүк вареньясын даярдап көрсөтөм. Эгер сиз кааласаңыз, өтө бышып, шире байлап жетилген өрүктөн даярдасаңыз болот. Мен ушундай өрүктөн даярдоону туура көрдүм. Өтө эзилген эмес өрүк. Бир штук өрүктү жок дегенде 5-6 бөлүккө бөлүп даярдадым. Албетте өзүңүздүн каалооңузга жараша бүтүн даярдасаңыз да болот. Мынакей өрүктү кесип даярдап алдым. Өрүктөн чыккан сөөктү дагы чагып, даниктерин алдым. Мынакей эми өрүк менен шекерди таразага тартып, салмагын өлчөп алабыз. Өрүктүн салмагы 2 кг 440 грамм. Эми шекерди өлчөйбүз. Шекердин салмагы 2 кг 530 болду. Шекерибизди 8 литрлик казанга салып, ар бир килограммага 1 кеседен суу куйдум. 1, 2, 1,5. Мынакей 2,5 кесе сууну куюп, эми аралаштырып алабыз. Аралаштырып болгон соң отко коюп кайнатабыз. Мынакей отко коюп кайнатууну баштадык. Мына кайнап чыкканда сөзсүз түрдө бетиндеги көбүкчөлөрдү алып таштаңыз. Көбүкчөлөрдү алгандан кийин даникти салып, кайра дагы кайнатып алабыз 1-5-10 мүнөт. Кайнатып, даниктин бетине сүзүп, ал тарелкага салып алабыз дагы. Мынакей даниктерди сүзүп алдык. Эми даяр сиропту өрүктүн үстүнө куюп, жарым саат бетин жаап, дымдап коебуз. Мынакей достор, арадан 30 мүнөт убакыт өткөндөн кийин кайра эле сироп кайнаткан казаныбызга өрүктү сүзүп салып алабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй өрүктүн цвети өзгөрүп, башкача болуп калды. Бир кайнатканда эле уже биздин өрүк вареньясынын жыты кирди. Кайра дагы даникти салып кайнатып алабыз. Сөзсүз түрдө достор, видеону аягына чейин көрүүнү сунуштаймын. Ушундай варенье даярдоону үйрөнүп аласыз. Мынакей жай кайнап баштады. Албетте бетин жаап кайнатсаңыз да болот. Бетин жаппай кайнатсаңыз да болот.
Мынакей кайнап чыкты. Эми кайра дагы данектерин өзүнчө тарелкага салып алабыз. Мына өрүк данектерди терип алдык. Энди кайнап жаткан сиропту өрүктүн үстүнө куябыз. Үстүнөн бастырып кайра дагы 30 минутта бетин жаап коебуз. Мынакей достор, арадан убакыт өттү, 30 минутта. Биз кайра өрүктү сүзгүн жардамында сүзүп, өзүнчө идишке салып алабыз. Эми данекти салып, кайра дагы отко коюп, кайнап чыкканча кайнатабыз. Мына достор, кайнап чыкты. Албетте бул 3-чү жолку сироптун кайнашы. 3 жолу же болбосо 4 жолу кайнатсаңыз болот. Албетте сиз даярдап көрсөңүз өзүңүз да ишенесиз. Мына өрүк вареньясынын жыты, даамы кирип өтө сонун болду. Биздики даяр десек да болот. Өрүктүн үстүнө куюп, банкаларыбызды жууп тазалап, стерилдеп, крышкаларды дагы кайнак сууга салып жапсак болот. Азыр өрүктүн сиробун куюп, аралаштырып алабыз. Аралаштырып, банкабызга куюп, оозун бекитип, кышка камдап койсок болот. Сөзсүз түрдө достор, менин видеом жакса, лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Комментарийга өзүңүздүн ойлоруңузду, сунушуңузду, пикирлериңизди калтырып жазып кетиңиз. Мына өзүңүздөр көргөндөй цвети сонун. Албетте ар бир аялдын өзүнүн методу болот, варенье даярдоо сырлары. Бул да бир сырлардын бири болду. Эгер сиз аз өлчөмдө даярдасаңыз, ушундай жол менен даярдап алсаңыз болот. Эгер сиз көбүрөөк даярдоону кааласаңыз, чоң казанга салып, бир жолу эле кайнатып жаап алсаңыз сонун болот. Ошондо биздин жалпы 2 кг 440 граммдык өрүктөн 2 литрлик банкага толтуруп варенье даярдадык. Андан сырткары бир чыны кесеге ашып калды. Иншалла муну ооздойт көрөбүз. Эми оозун бекитип алабыз. Достор, бул видеодон сиз өзүңүзгө керектүү маалыматтарды алган болсоңуз, мен абдан кубанычтамын. Сиз үчүн пайдалуу болду деген ойдомун. Эгер менин каналымда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, жанындагы коңгуроочуну кагып, каналыма катталып кетиңиз. Каналымда чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз.
Мынакей достор, биздин варенье даяр. Тамагыңыздар таттуу болсун. Сөзсүз түрдө бармактын учун өйдө көтөрүп, лайк баскычын басып, жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. Кийинки видеодон амандашканча Аллахка аманат болуңуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.